Президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген бүткүл республикалык Жашыл Мурас бак тигүү өнөктүгү бүгүн Чүй облусунун Кемин районунда башталды. Бишкек Нарын Торугарт эл аралык Кемин районунун бөлүгүндөгү жолдун жээгине чүй токой аңчылык чарбасынан өстүрүлгөн ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Бишкек Нарын Торугарт жолдун жээгине Тянь-Шань элдерин отургузуу иш-чарасыны бүгүн баштадык. Азыр бүгүнкү күндө Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн аймагында 1100дөн ашык лумгалар даяр болду. Кичи Кемин айыл өкмөтүндө 2000ден ашык лумгалар даяр болду. Буюрса ушул жолдун жээгине бүт жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында иш-чараны өткөрүп атабыз. Адистердин айтымында Жашыл Мурас бак тигүү өнөктүгү бул жаратылышты коргоого багытталган колго аларлык демилге. Себеби бүгүнкү күндө экология маселеси орчундуу көйгөйлөргө айланды. Мындан улам ийне жалбырактуу бак дарактарды отургузуп экологияга салым кошкон болобуз. Бүгүндөн тарта Чүй облусунун бардык аймагында Жашыл Мурас өнөктүгү уланат. Экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, айлана чөйрөнү коргоо, токойлорду сактоо, климаттык өзгөрүшүнүн терс кесепеттерин алдын алуу жана бак дарактардын аянтын көбөйтүү максатында ушул Кемин районунан баштадык. Чүй районунда, Токмок шаарында, Ысык Ата, Аламидин, жалпы бардык райондордо ушундай иш-чаралар жүрөт. Жолдун жээктери кооз, жашыл болуп турса, эми өзүбүзгө деле жакшы, өткөн туристтерге деле, өткөн элге деле мен ойлойм жакшы эле болот да. Чүй токой аңчылык чарбасында миңдеген ийне жалбырактуу көрүп берүүчү бак дарактар өстүрүлөт. Бүгүн отургузулуп жаткан Тянь-Шань карагайы да аталган чарбадан алынып келинди. Бүгүнкү күндө тигилип аткан азыр көчөттөрдү биз үрөөнүнөн баштап өстүрөбүз. Бул Тянь-Шань карагайы деп айтылат. Тянь-Шань карагайынын баягы тобурчактан ичинде үрөөндөр болот, ошол экинен алып өстүрүп, ушул даражага чейин жеткиздик. Эми бизде Чүй токой аңчылык чарбасында жалпысынан 6 көчөт канабыз бар. Тянь-Шань карагайынын өзүмдүүлүгү жакшы, себеп дегенде бул өзүнүн местный карагай болуп эсептелет. Бул жерде нымдуулук, топуракта нымдуулук аз экен. Ошого жакшы көңүл буруп, бул жерде жанагы сугаттан өксүтпөшкө, суудан өксүтпөш керек да. Сугарып, албетте обязательно жума сайын болсо дагы, жок дегенде 10 күндө бир жайкысын сугарып туруу милдеттүү да. Белгилүү өтсөк, Бишкек Нарын Торугарт эл аралык Кемин районунун бөлүгүндөгү жолдун жээгине отургузулуп жаткан көчөттөр өсүп, өнүп калса табиятка көрүк берип, келген туристтер үчүн дагы кооздук жаратат. Эми мында отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурулат. Тамчылатып сугаруу жолу колго алынат. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чүй, Кемин району.